Айтсаңыз да ушул кандай көз караштасыз? Аял кишини эркектер төрөтүшүнө туура элеби ушул көрүнүш? Туура эле, эгер колу жеңил болсо, жакшынакай болуп эметсе, анын аял эркектин эч кандай эмеси жок. А сизди эркектер төрөткөнбү? Мен 3 балам тең эркек гинекологдор төрөткөн. А жолдошуңуз уруксат бергенби? Көз карашы жакшы элеби? Ал кезде союз маалы болчу да, аларды киргизишмес да, азыр эле киргизип койгон турбайбы? Кошо күйөөлөрүн киргизип, ал кезде киргизишмес да. Аялыңызды эркек гинекологдор төрөтүшүнө кандай көз караштасыз? Сиз ушуга эмне деп жооп бересиз? Бул эми жакшы эле нерсе да. Мисалы ооруп атканда эмне жогору бир жолдош айыл айтып кетпеди, өзүм эркек гинекологго төрдүм деп. Эми оору болуп атканда кыйналып турганда эркекпи, ал кыргыз аялбы, жо аял врачпы эч эмеси калбай калат. Только ошону аман эсен көз жарыш керек. Ошон үчүн эч кандай эмеси жок болуш керек биздерде. А сиз кызганасызбы, кызганбайсызбы? Эми мен өзүм кызганычмын негизи. Аябай кызганам, бирок андай больницага көрүп алып барганда эч кандай кызганып болбош керек. Элден мурун ден соолук керек да. А ден соолук болуш үчүн ал ким көрүп атат сени? Эркек көрүп атат, аял көрүп атат. Эмелеки жогоруда айткандагыдай колу жеңил болуп, жакшы эметип кетсе, ошого туура эле көз караштамын. Туура эле. Рахмат. Эркек врачтар көрүшүнө көз карашыңыз кандай? Туура эмес, эркек врачтар аялдарды гинеколог болгонуна мен негизи каршымын. Себеби эркектерге башка кесиптер деген толтурат, хирург болсун, терапевт болсун, башка любой профессия көп, бирок гинекологко мен каршымын. Мен мисалы лично өзүм андай гинекологко көрсөтпөйт болчумун өзүм. Ушундай. Аял кишини эркек гинекологдор төрөтүшү кандай сиздин оюңузча? Нормально. Ал деле врач да, ал деген гинеколог да. А сиздин башыңыздан өтпөдүбү? Жок. А сизди эркектер мындай текшеришинде сиз ыңгайсыз абалда калбайсызбы? Калат болчумун чынын айтсам. Бирок нормально эле болуш керек деп ойлойм, анткени ал деген врач да. Мен лично киргизбейт болчумун эркек гинекологко. Эми элесте сенин койнуңда жаткан аялыңды таптакыр башка эркекке көрсөтүп берип атканың. Ал кандай болгон күндө, канча 3 кабат халат кийген күндө деле эркек ал. Аны психологиясына эмне жатат, эмне бар, колдорго акетип атат. Сен билбейсиң да, туурабы?